Çarba su toğlarda alıp ketken yolda oңda koyup köprü salbayt. Bardıq ayıl hökümetin mildetine yüktelgen ayıl hökümeti karaydı. Mındayça aytkanda налогты алат да Koyçarba. Жардам элдерге бербейт. Бардıq ayıl hökümetке karaydı. 4-cü mesele. Anan keyin janagı emesi налогу 6 aylık kozuğulakka Koyçarba alat. Mizamda 6 aylık albaş gerek. Hükümet oşo mizam kullanat. Ayırsam aylığında 16.000 halk var. Birok 12 kökalı üy var. 12 kökalı orukana var. Orukananı salıp veriyorsunuz sıranağız. Bizden ayda 7 aylı aymağı var. 2 desat var. 1 aylı desa muhtaç. Aylımızdan Aloka rayonu Emege Borborga 600 kilometre alıştıkta jayga çıkandığı için Toğlu rayonunun statüsünü alı için bardıq mümkünçülükte komenteriyalar tuğra köngül burganlarınızlar için çoğun rahmat. Sağlıkta saklı. Begin Mahmudoviç, Zeyl Asamblea. Hurmatlı Prezident Joyç, Bismillah. Учурдагы талкууланып элге кеңири жаткан улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолунда негизинде улуттун, элдин толгон улуттук мамлекеттик идеология биротоло калыпты аны туруктуу нукка салып, бардык атуулдарга, жаштарга жана карыларга сунуштоо милдетин алды турат. Бул башталган зор улуттуу ишти аягына чыгаруу ар бир инсандын, мына биздин улуттук идеологиябыз, мына биздин мамлекеттик идеологиябыз деген сезимди жеткирүү керек. Экинчиден, мамлекеттик деңгээлде талим тарбия берүү, айрыкча билим берүү системасында үй бүлөлүк баалуулуктардын негизинде жаш өспүрүмдөрдү тарбиялоодо, алардын аң сезим жүрүм-турумун талкуулоо максатында билим берүү жаатында айрыкча бала бакча, мектептерде окуучулардын телефон колдонгонуна тыюу салынышын сунуштайм. Себеби телефонго болгон көз карандылык, алардын ой жүгүртүүсүнө, күндөлүк жүрүм-турумуна, талим тарбиясына жана башка жаман нерселерге алып келүүдө. Мындай коопсуздук чараларды кошуна Өзбекстан, Казакстан жана башка бир катар өлкөлөрдө, мисалы Өзбекстанда, эгерде бул талапты бузган учурда административдик кодексине ылайык ата энесине жоопкерчиликке тартылып, айып пулга жазаланат. Үчүнчүдөн, Ош шаарынын аймагында Бишкек шаарында курулуп жаткан жабык аренага окшош көп функционалдуу комплекс куруу зарыл деп эсептейм. Аталган комплекстин биринчи кабатында жаштар борбору катары уюштуруп, анын окуу, чыгармачыл, спорт, сессия, тренерлер, лекциялар жана консультациялык кызматтар жайгаштыруу жакшы деп эсептейм. Төртүнчүдөн, Ош шаарында бүгүнкү күндө айланпал жол жок болгонуна байланыштуу, альтернатив жол жок болгонуна байланыштуу көптөгөн пробка болуп көйгөйлөр жаралууда. Айта кетсек, Кытай, Өзбекстан жана Тажикстан каттаган чоң фура, чоң жүктүү машиналар шаардын ичинде жаңы азыр салынган жаңы жолдор жабыркап, жаман абалга алып келип, бүгүнкү күндө пробка болуунун алдында турат. Бешинчиден, Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында 53 жана 54 мектепте 400 орунга ылайыкташкан мектепте 1200 бала окуп келүүдө. Аталган мектептерге кошумча корпустарды куруу зарыл деп эсептейм. Алтынчыдан, Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында 160-көчөдө 17.000 тегерегинде эл жашайт. Аталган жерде 800ден ашык балдар бала бакчага барыш керек, бирок тилекке каршы бир да бала бакча жок. Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында 60.000 тегерегинде эл жашап келет бүгүнкү күндө, бирок бир дагы спорт сарайы же спорт комплекс жок. Урматтуу президентибиз Садыр Нурожоевич, бул нерсе көңүл буруп кетсеңиз, үй бүлөлүк зордук-зомбулук маселеси боюнча, калып кетпей, жада калса, күч колдонуп 2 жашка толбогон балдарын тартып алган аталар да армын эмес. Адан кийин Рахмат. Бериңиз, Бегижан Махмудович. Даярдансын Батырканов Бактыбай Абдрашитович, Бишкек шаары. Урматтуу Садыр Нурожоевич, урматтуу делегаттар, Кыргызстан элинин ассамблеясынын курамында бириккен этностор, алар катары этникалык өзбектер, мекенибиздеги эбегейсиз өнүгүү, өзгөрүүлөрдөн кубанып, сыймыктанып, колдоп, кыргыз эли менен желкеме-желке сүйүктүү ата мекенибиздин өнүгүшүнө өз салымын кошуп келип жатышат. Бир мисал келтирсем, акыркы 80 жылдын ичинде 35 этникалык өзбек мекендештерибиз социалистик эмгектин баатыры намына, ал эми 4-өсү
Советтер Союзунун батыры намына татыктуу болушкан. Эгемендүүлүк жылдарында Салижан Шарипов жана Эрнест Акрамовка Кыргыз Республикасынын батыры намы ыйгарылды. Эмгекти жана калыс кызматы жогору баалагандыгы үчүн мекенибиздин жетекчилигине ыраазычылык билдиребиз. Биз чындыгы демократиялуу, эркин мамлекеттин эркин жарандары экенибизге сыймыктанабыз. Урматтуу президент, сизге эки сунуш менен кайрылуу уруксат берсеңиз. Биринчи сунуш. Кыргызстанда эл биримдигин, элдер достугун жана конфессиялар аралык ынтымакты камсыздоонун өзгөчө уникалдуу тажрыйбасы топтолгон. Бул тажрыйба даңазаланууга жана майрам катары белгилөөгө татыктуу деп эсептейм. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына ылайык 30 июль дүйнөлүк достук күнү болуп белгиленген. Ушуга байланыштуу Кыргызстанда да 30 июльдү расмий түрдө элдер достугу күнү катары бекитип беришиңизди суранам. Бул күндө достукка жана патриотизмге арналган иш-чараларды мамлекеттик деңгээлде өткүзсек кандай сонун болот? Экинчи сунуш. Кыргыз элинин маданиятын, руханий мурасын, көчмөн цивилизациясынын баалыктарын дүйнөгө таанытууда өзгөчө эмгек сиңирген инсандар үчүн Кыргыз маданиятынын элчиси деген ардактуу наамды негиздөө максатка ылайык деп ойлойм. Жаны Кыргызстанды курууда популистик, куруу сын эмес, ар бир жарандан иш аракети керек. Ар бир жарандын ураны болуп, Сухомлинскийдин төмөнкү сөзү кызмат кылыш керек. Өз өлкөсүнүн көйгөйлөрү тууралуу бир жолу айтууга моралдык укукка ээ болуш үчүн адам адегенде алардын болбошу үчүн 10 жолу аракет жасаган болушу керек. Рахмат. Келиңиз Бактыбай Абдрашитович даярдансын. Динар Байрамкулова, Чүй областы. Арбаңыздар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, 4-элдик курултайдын делегаттары жана катышуучулар. Менин кайрылуум төмөнкүчө. Бишкек шаарынын 2050-жылга деп өнүктүрүүгө сунушталган кен планында Октябрь районный центры туңгуч болуп бекилгендиктен райондун тез арада өнүктүрүү зарыл. Себеби Бишкектин борборунун тыгындан жеңилдетүүнүн жашоочулар жана тыштан келгендердин санын азайтуунун бирден бир жолу. Бишкектин бюджети жергиликтүү маселелерге болгондуктан чоң масштабтагы маселелерди республикалык деңгээлде чечебиз деп эсептейбиз. Туңгучка чоң масштабтагы 1000 орунду маданий борбор, кинотеатр, жаштар борборун, 3000 орунду спорт комплекс, сейилбак аттракциондор менен жана жалпы Бишкек шаарына 20 мектеп, 15 бала бакча, үй бүлөлүк медицина борборлору жана тез жардам унааларын, маданий борборлорду салуу, спорт комплекстерди салуу керек экенин түшүндүк. Кырман конушунда мектеп маселеси өтө курч болуп турат. Соцкульт бутка деп мектепке 5,5 гектар, бала бакчага 1 гектар калтырып кеткен жерлерди сатып ийишкен. Мектеби жок калганбыз. Райондук деңгээлге чейин соттон жетип токтоп калган. Бул ишти өз көзөмөлүңүзгө алат деп ишенебиз. Анкара көчөсүндө дагы жолдун жээгинде үйлөрдү, жерлерди, даже жолдордон бери сатып ийишкен. Муну да өз көзөмөлүңүзгө алат деп ишенебиз. Анарбак, Теңир тоо, Салкын төр конуштарынын таза суу маселеси 21-кылымда эң көйгөй болуп турат. Анарбак 154 контур Көкжар айылдарында арасындагы чечилбей калган үйлөрдү документин чечип берет деп ишенебиз. Жалпы мыйзамсыз берилип кеткен мамлекет боюнча сотсуз объекттерди жерлерин кайтарып берүүгө өз көзөмөлүңүзгө аласыз деп ишенебиз. Жогорудагы маселелерди ишке ашышын жана жыйынтык чыгарыш үчүн элдик курултай институтуна жоболорду өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү керектигин түшүндүк. Делегаттардын мөөнөтүн узартуу жана башка мамлекеттин өнүгүүсүнө чын жүрөктөн салым кошууга болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат.
Geliniz Dinar Ayım, Dairdansın Bakirova, Zina. Taşlap koyup İsamidin Kutupillayevич geliniz. Dairdansın Sarşen Asakeyev. Саламатсыздарбы, Каракол шаары. урматтуу Нуркожоевич, курултайдын делегаттарын чакыргандар. Кел облустагы Кадамжай районунда бир топ жакшы иштер жүрүп жатат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Элдин аманатын жеткирүүгө уруксат этип, токтоп келип туранабыз. Кыргыз автоном облусу колдоо жыл 4 туранабыз. Багыт Kurultayın delegatları. Salamatсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Саламатсыздарбы, 4-cü eldi kurultayın delegatları. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, siz командаңыз менен өлкө үчүн жана эл үчүн жасаган кызматыңызды мына алдыда өзүңүздүн отчетуңузда угуп, жүрөк езилет, жүрөк менен абдан разы болдук. Менде бир гана сунуш. Ушул жылы жаштардын кыялында деген форум өттү, Кыргызстан деген. Ушул форумду жаштар ушунчалык мекенин сүйгөнүн, мамлекетке өзлөрүнүн билимин салайын деген ушундай бир жакшынакай жаштарды көрүп абдан разы болуп отурдук. Бул жаштардын форуму, Кыргызстандын жаштардын форуму. Бүт дүйнөсүндөгү жаштар карап отурду. Ошондуктан ушу кыялымдагы Кыргызстан форумду таштап койбостон, орто муундагы, улуу муундардагы адамдарды кошуп, унутуп калбастан жер-жерлерге, региондорго ушу форумду өткөрүп, анан бир институт демилгейт элем Сыкөл облус центр Каракол шаарына ушул институтту демилгелеп көңүлдүн борборуңузга алып коюңузду сурайт элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге чың ден соолук, качыбас кайраттуулук. Ал эми биз кыргыз эли дайым сиз мененбиз. Рахмат. Чоң рахмат. Geliniz Tilek Boronbayeviç. Dairdansın Асанов Нурланбек Токтобекович, Талас району. Саламатсыздарбы, урматтуу делегаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз тез өнүгүү жолундабыз. Ошон менен бирге көйгөйлөр дагы болуп турат экен. Өзүбүз билгендей эле, мына баарыбызга эле маалым болгондой, мамлекеттик деңгээлде көйгөйлүү болуп, бул электр энергиясы саналып келет. Электр энергиясынга болгон муктаждыкка бул аймагыбыздын өнүгүшүнө тоскоол болуп турган негизги суроо талаптардын бири. Сиздин Кара Көл КЭСиндеги ачылышта айткан сөзүңүз бар эле. 30 жылда жылына бирден КЭС курганыбызда, анда Кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө электр энергиясын экспорттомокпуз депчи. Мына көп өтпөй эле кечээ дагы кеминде 100 мегаваттык күн электростанциясы да ачылып атат. Ошол долбоорлордун алкагында Түп районуна караштуу Талды суу Кичи КЭСинин долбоорун түздүк. Талды сууда 5300 киловатт, чоң көчүдө 3000 киловатт, кичи көчү 3000 киловатт. Долбоорлорун ишке ашыруу менен ичке суу айылында 3000 киловаттык чакан КЭСтин курулушун баштап, аймакты туруктуу энергия менен камсыз кылуу үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, Түп районубузга 650 миллион сом каражатын мамлекет тарабынан бөлүп берүүңүздү суранабыз. Жана ошол чакан КЭСтерди мамлекеттик ишканалар куруп берсеби деп өтүнөбүз, суранабыз. Себеби азыр инвесторлор да бар, Кудайга шүгүр, жакшы. Бирок инвесторлор ала турган болсо, анда биздин бюджетибизге толук кандуу пайда кирбей калышы мүмкүн деп санайбыз. Ошол себептен мамлекеттен каржы сурап атабыз. Бул КЭСтер курула турган болсо, Түп районубуз ротациядан чыгат, айыл аймагыбыздын дагы бюджетин толуктайбыз деп толук ишенебиз. Андан сырткары кийинки багытыбыз айыл чарбаны терең кайра иштетүүчү өнөр жайларга көңүл бурабыз. Биздин айыл аймактын ички дүң продукциясы 60% айыл чарбага тийиштүү болгондуктан, бирок аны кайра иштетүүбүз 15%га жетпейт экен. Ошол себептен Түп районуна өндүрүштөрдү, холодильниктерди, эт сүт багытындагы
өндүрүлгөн товарларды кайра иштетүү ишканаларын куруп өтүүбүздү өтүнөбүз. Ошо менен бирге түп таамы ортосунда бирдиктүү бренд менен продукцияларды бириктиребиз. Органикалык айыл чарбаны жана сапаттуу өндүрүмдү өнүктүрөбүз. Барыңыздарга чоң рахмат, иштериңизге ийгилик, ден соолук каалайм. Рахмат. Дагы бир Садыр Нуркожоевич, өтүнүшүм бар эле. Кыргызда аманатка бекем болуп келишкен жердештериңизден бир кичинекей катым бар эле. Ошону өз колуна тапшырып койсуңбу деп суранышты эле. Мүмкүн болсо тапшырып. Калдыр жактан жигиттерге берип койгула. Рахмат сизге, тийиштүү шпарат берип коюңуз. Келиңиз Нурланбек Токтобекович, даярдансын Асланкулов Абдыкадыр Тилдебаевич, Алабука району. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич, арбаңыздар бүгүнкү курултайдын катышуучулары. Курултайдын ишин ийгиликтүү болуш үчүн курултай мыйзамдын жоболорун өзгөртүү жана толуктоо киргизип бергиле деп жаңы шайланган депутаттардан суралат эле. Мындан кийинки иштерине да ийгиликтер болот эле. Бүгүнкү күндөгү билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдүн кайрылуунун себеби жакынкы эле учурда интервью бир кишибиздин интервью бергенде кадр бактына шек келтирген болду. Биздин жаштар мамлекетибиздин келечеги. Билимдүү жаштарды тарбиялаш үчүн бул ар бирине үлгүлүү болгон мугалимге да окуучуга үлгүлүү болгон күчтүү мугалимдер керек. Кийинки учурда талапка жооп бербеген мугалимдердин чыгышына бул биринчи очурат контракт менен окуп келген. Тактап айтсам, мектеп программасын толук өздөштүрбөгөн окуучулар эле эптеп бүткөндөр баш болуп, контракт менен окуп келип, кайрадан мугалим болушуна түрткү болууда да. Ар бир класстагы балдардын саны 30-40тан ашып кетти. Бул окуучулар менен мугалимдин ортосундагы баарлашууну толук болбой атат. Ушулардын санын кыскартып, ашып кетсе 20-25 эле болсо болчудай эле да. Союздун учурунда да мугалимдерге көңүл бөлүнүп, мугалимдердин көмүр отунун жана электр энергиясына жеңилдиктер берилип келчү. Азыркы учурда мугалим бир эле учурда мугалим да болуп иштеп атат, фермер да болуп иштеп атат, дыйкан да болуп иштеп атат. Бул деген айлыктын жетишсиздигинин негизинде болуп атат дейм да. Ошондой эле эң жакшы окуган окуучулардын бири дагы мугалимдик кесип тандап алуу жөнүндө эч ойлору жок. Экинчи суранч Талас облусунун көптөгөн жеринде, областта да жер алдынан чыккан суулар чыгып кетип, дренаждар казылган бойдон калып атат. Бул элге, үйгө көй жаратып, адамдарга жана малдарга оор жагдай түшөт. Ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн Айыл чарба министрлигине да, МЧСке да эл кайрылып, толук жооп ала албай атат. Ушуну бир жагына дайындап тийиштүү бир жыйын беришке ишенем. Дагы бир көйгөй Талас областынын узундукта жайгашкан 80 километрден ашык райондун борбору эң этегинде жайгашкан. Илгери Союздун учурунда Бужонный районунун борбору болуп Чат базар айыл эсептелген. Азыркы учурда ошол жерге райондун борбору деген суранч бар эле. Алыс жактан толуу зоналуу айылдарда жайгашкан элдер анализ тапшырганга, больницаларга жана ар кандай райондук деңгээлдеги мекемелерге иштерин бүтүрүүгө жетишпей калышып атат. Дагы бир көйгөй Кара Кол айыл аймагындагы 1000 километр, 14 000 жайгашкан 14 000 метр. Бул Рахмат. Абдыкадыр Тилдебаевич, даярдансын Ахмедов Ислом Хасанбаев. Саламатсыздар, элдик курултайдын катышуучулары, саламатсыз Садыр Нуркожоевич. Биздин мамлекет экинчи Москва болуп калдырган борборубуз. Алаука районунун Айрытам айылына максаты сууга болгон муктачтыкты чечүү, ошону менен бирге Ортокбелге суу чыгаруу маселесин чечүү. Ортокой суу сактагычындагы Касансай Чуз каналына өткөн суу Айрытам айылына берилүүчү суудун лимити 8%, шуну 20%ке көтөрүп беришиңизди суранабыз. Алабук району мамлекеттик ипотекаларды компанияга тапшыруу, көп кабаттуу үйлөрдү жайларын куруу менен, ошону менен жаштарга жер тилкелерин ажыратып, аскер кызматкерлерин чегарадагыларга үй салып берүүнү, жерди трансформациялап Россиянын жөнөкөйлөтүү. 4-нчү маселе, кыргыздардын 70% Алабук районунда мал чарбачылык менен алектенет. Ошон үчүн Токой чарба
Tokoçarba ayılında Tokoçarbaga налог төлейт. Айыл өкмөтүнөн